Assalamu алейкум, урматтуу Боро Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге дал ушул ашкана тууралуу сөз кылмакчымын. Тагыраагы ашкананын орусча айтканда рабочий зонасына канча сом акча кетет? Бул барыңыздарга керектүү жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Эгерде сиз жаңыдан үй куруп, анын ашканасын жасаганга канча чыгым кетет деп ойлонуп турган болсоңуз, мен сиздерге бир аз болсо дагы жардам берем деп ойлойм. Негизи бул жер кухня өзү узун, чоң, 8,5 га 3,5. Бул жагы ТВ зона, тамак жеп отура турган жер, ал эми бул жагы тамак жасала турган жер. Азыркы учурда көбүңүздөр билесиздер, ашкананы ушундай чоң кылып жасап атышат бардыгы. Жаңы үй салганда муну дагы өзүңүз эске алсаңыз болот. Ашкананы тар кылбай, кең кылып, тамак жасаган менен тамак жей турган жери бир жерде болгону жакшы. Сөздү кыска кылайын. Сиздер көрүп турган бул ашкана мебели Ош шаарындагы Оймо мебель фирмасы тарабынан жасалган. Мен өзүм да буга чейин көп ушундай мебель жасагандарды издеп, сүрүштүрүп, сурап атып, акыры өздөрүнө дагы барып жолуктум, жасаган иштерин көрдүм. Аябагандай мыкты жасашат экен. Сапаты дагы жакшы. Мына коюп кеткенине 6 ай, 7 ай болду. Эч кандай мындай дефект же болбосо бузулган жерлери жок. Баягы сиз каттык түрткүнө тарс этип тийип кетпей, мындай кой бергенде өзү соруп барып жабыла турган муздаткычтын эшигине окшош. Эми мен Оймо мебель жөнүндө айта турган болсом, сиз барып, тандап, каталогун көрүп, өзүңүзгө жактырганын тандайсыз. Алар сизге өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө жараша, мынча сомдугун десеңиз ушунча сомдугун, шаардагы этаж үйгө десеңиз этаж үйгө, ал эми айылга десеңиз айылга. Мындай кухня гарнитурлар эле эмес, башка түрдөгү шкаф, кандай гана ушул эмерек керек болбосун, бардыгын сиздерге жасап берет. Мен телефон номерлерин экранга коюп койгом, Instagram даректерин ошол жерден байланышып барсаңыздар болот. Эми мен чыгымдары жөнүндө айта кетейин. Бул сиздер көрүп турган ашкана гарнитурунун жалпы ушул келип, өлчөп, орнотуп берүү, материалы, кыскасы бардыгы ичинде болуп 220 000 сом болду. Ушундай эле көрүнүштөгүнүн 150 000 сомдугу, 120 000 өзүңүздүн мындай сапатына, басына, эмесине жараша өзүңүз дагы тандасаңыз болот. 220 000 сом ашкана мебели, ал эми муздаткыч 42 000 сом. Блеск фирмасыныкы 3 жылга кепилдик берет экен. Киржүүчү машинанын баасы 36 000 сом. Духовка, орусча айтканда мунун кыргызчасын таппай койдум тилекке каршы. Мунун баасы 21 000 сом. Үстүндөгү меш, экөө газ, экөө плита. Мунун баасы болсо 13 000 сом. Андан сырткары шамалды соруп айдоочу вытяжканын баасы 7 000 сом. Бул жерде фартук жасалган. Узуну 1,20 га, ени 60. Ушундай кафелден бул жерде 6 дана кеткен. Бир данасы 900 сомдон 5400 сом ушул фартуктун кафелине кеткен. Ал эми жердин кафели болсо, бул жердин аянты 2,6 га 3,5. Көрүп турганыңыздардай. Буга болсо 9 метр квадрат кафел жабыштырылган, анын 1 метр квадраты 550 сомдон. Жердеги кафелдин чыгымы болсо 4950 сом. Кафелдиктерди мен 1000 сом жазып койдум, балким андан да көп кеткен. Эми өзүм жабыштырган үчүн устакысын буга кошкон жокмун. Ошондой эле эң негизгиси бул жерде жылуу пол. Жылуу пол системасына жалпы болуп ушул пульт-сульт өзүнүн спираль бардыгы менен эсептегенде 5300 сом чыгым кетти. Ошентип ашкананын жалпы ушул сиздер көрүп турган орусча айтканда рабочий зонасына ушул бытовой техникалар, кухня гарнитурлар бардыгын кошуп эсептегенде 342 650 сом акча каражаты сарпталды. Бул жерде устакыларды кошкон жокмун. Ал эми 220 000 ичинде мына ушул кухня гарнитур бардыгы өзүндө. Мына ушундай. Эгерде видео сизге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө жакты белгисин басып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, жаңы үй куруп аткан же болбосо ашкана куруп аткан тааныштарыңыздарга, досторуңуздарга жөнөтүп койсоңуздар болот. Эгерде ушул видео жакшы көрүү чогулталган болсо, мен кийинкисинде балким жылытуу системасы же болбосо душка кеткен чыгымдарды эсептеп беришим мүмкүн. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.